Uykusuzluktan улам эмнелерге адам дуушар болот? Бул тууралуу илимпоздор изилдешип, тактоону түзүүнү каалап, бул тууралуу уйкусуздуктан эмнеге алып келерин сынап, эксперимент жүргүзүп өтүштү. Буга чейин Ганалулу шаарынын бир тургуну 264 саат бою уктабай сергек болуу боюнча рекорд койгон. Алгач студенттер бул көрсөткүчтү өркүндөтүүнү чечишти. Жана изилдөөнү илимий кылуу үчүн уйкунун жоктугу эмнеге алып келет жана инсан эмнеге дуушар болот деген ой менен бул нерсени эксперимент кылууну туура көрүштү. Брюс ысымдуу инсан бул эксперименттин жүрүшүн тактыгын көзөмөлдөй тургандыгын аныктады. Анын биринчи күнүндө анын сутка уктабаганда кадимки эле анын жүзүнөн эчтеке байкабады. Эч кандай өзгөрүү жок эле. Мындан убакыттар өтүп, бир нече күндөн бери уктай элек Рендинин абалы баалоо үчүн ал үндөрдү жана жыттарды айырмалай билүү үчүн жөндөмү үчүн ар дайым текшерилип турду. Башында баары жакшы болчу, бирок кийин жоопторунда ийгиликсиздер болуп, жыттарга өтө сезгич болуп калды. Жыттарды жыттата бергенден улам ал жыттатпагыла деп нерсене баштады. Жигит уктап калбаш үчүн ал ар кандай баскетбол ойноп же боулинг менен башка оюндар менен алек болуп жатты. Ал күндүзү ар кандай оюндар менен алаксып жатса, түндөсү жалгыздыктан улам уйкудан кыйналар эле. Анын оюндагы чеберчилиги чындыгында жогорулагандыгын белгилей кетүү керек. Эксперименттен уланып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлүн бура баштады. Гезиттердин биринчи беттеринде чыгып кетти. Ренди 264 саатка чейин чыдап, анын акыбалы өтө начарлап кеткенин байкап, аны токтотууну чечишет. Жаш жигит мээнин ишин изилдөө үчүн аскердик илимий госпиталга жеткирилген. Изилдөөлөр көрсөткөндөн кийин жаш жигиттин мээси тынымсыз уйкуга кирип кетип, тесттерден кийин Ренди 14 саатка чейин уктады. Жана ажатканага баргысы келбегенде дагы укташы керек болчу. Бул экспериментти инсанга жүргүзгөндөн соң, аны чычканга жаныбарга жүргүзгөндө 2 күндө эле өлүп калды. Алгач 11 күн уйкусуз отуруп, жигиттин ден соолугуна терс таасирин тийгизген эмес. Бирок кийинчерээк Ренди уйкусуздуктан кыйналып, бир нече жыл бою ооруну жеңе албай жүргөнүн белгилүү болду. Уйкусуздук мунун адамга зыян алып келүүсү адамдын эртек кароосуна жана адамдын иммунитети түшүшүнө, баш оорусуна, тез жугуштуу оорулар кабыл алуусуна бул уйкусуздук алып келерин аныкташты. Ошого ар бир жан өз убагында уктап, көңүлдүү жүрүп эс алууңарды каалап кетер элем. Ошого жашоо менен ойношпой, деги эле уйку менен да ойношпой, өз убагында уктап, жай эс алып, ден соолукта болуңуздар.